Саламатсызбы, Дилшат байке? Саламатчылык. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз? Кудайга шүкүр, жакшы, ден соолуктар жакшы. Өзүңөр кандай? Жакшы, рахмат. Мен сиз жөнүндө BBC маалымат баракчасын окуп калдым эле. Баягы буюрса бейтаптар жакшы болуп атат. Настроебуз жакшы деп аттыңыз эле. Сиз өзүңүз жөнүндө кичине кыскача маалымат айтып кетсеңиз. Мен инфекция ошо ноокат инфекция бөлүмүнүн бөлүм башчысымын, как инфекционист. Ушул жерде иштейм. Группа полный персонал менен азыр ушул жерде иштеп атабыз. А так ошол как инфекционист считаюсь. Бейтаптардын абалдары кандай? Буюрса күрөш жакшы эле болуп атат да, настрой жакшы иштешкен. Да, конечно, бейтаптарды абалы жакшы. Эми оору дагы бар, жеңили дагы бар, ар кыл түрдүү келип атат. Ошо ситуацияга карап туруп иштеп атпайбыз. Жакшы. Командаңыздын настрою кандай? А то бардык эле сырт жактан баягы фейк маалыматтарды окуп дагы туура маалыматтарды окуп эле баары жүрөгү түшүп атат да. Буюрса бул илдетти жеңебиз деген ишенич менен иштешип атабы командаңыз баарда? Эми лично билбейм, мен интернетке дагы киришке бизде вообще убакыт жок, если честно сказать. Хорошо, Биз дагы мен өткөндө, оказывается, баягы эмне бергенмин по телефону. Аны дагы өзүм дагы көргөн жокмун. Onu бир кире көрүп окуп, анан кийин хорошо деп кирип кеткенбиз. Жакшы. Анда график жөнүндө айтып бербейсизби? Кандай иштеп атасыздар? Эми график бизде основной өзү 4-5 сааттан ашык мүмкүн эмес да. Анан балдарды группабыз бар, 4 группага бөлүнгөнбүз. Ар 4-5 саатта алмаштырабыз. Тиги костюмдар жетиштүү эле? Да, костюмдар биз эми билбейбиз канча костюм бар. Бирок биз айткан убакытта биздин главврач билесиңер, депутат болуп бизге, не знаю, лично бизге ноокатты сүйлөй алам да, а так башка жерде я не знаю, кандай формаларды айткан убакытта алып келип, биз форма боюнча кыскасы проблема жок бизде. Ошондо канча режимден иштеп атасыздар? Сиз мисалы үчүн эртең менен саат 8-де кирип кеттиңиз. 8-де кирип кетсем, мисалы 12-1ге чейин иштейм да. Обедке чейин. 12-1 обед кылам. Экинчи группа кирип кетет, экинчи группа тоже 4-5ке чейин иштейт. Анан үчүнчү группа ошондо 5 сааттан алмаша беребиз да. Обедти кандай кылып атасыздар? Обедти больница берет бизге, отдельный баягындай персонал бөлүнгөн да, чтобы бизди обеспечить этип, тамак аш, обед берет, завтрак, ужин кылат. В принципе, нормально. Жакшы. Тиги көрүнүшүңүз эле буюрса мындай жакшы экен, боевой настрой болуп турганыңыз көрүнүп турат. Сизге ийгилик каалайм. Анан жанагы боюнча сурайын деп аткам. Консультациялар кандай болуп атат? Бишкек менен консультация алып, баягы кеңеш сүйлөшүп байланышып атат. Консультация, профессор, өзүбүздө пульмонологдор бар, инфекционисттер бар, реаниматологдор бар. Полный ошолорду консультациясы менен лечение кылабыз. Тяжелый больнойлорду благодаря ошолор үчүн биз көп опыт алдык. Ошолор чыгарып берип, көп нерсени кылышып берди. Баягы мисал больнойлор жөнүндө айтып кетейин дедим эле, бейтаптар жөнүндө. Алар кандай режимди, баягындай военный режимди аткарып, сиздер айткандарыңызды аткарышып атабы же кээ биркилер режим бузуп коюп атабы? Жок, ол бизде боксированный да, бул жерде бокс да бизде. Анан бокстор эки жактан эмне болот да, биз постоянно оларды коридорго чыгарбайбыз, потому что бизде изоляция деген бар да. Именно из слова изоляция надо изолировать. Ошон үчүн изоляцияда турушат. Эми, конечно, бир жерде отуруш кыйын. Есть легкий формалар бар, почему мени кармап отурасың дейт. Есть тяжелый форма, ар кыл болот да. Ошон үчүн биз түшүндүрөбүз. Түшүндүрсөк, биздин бейтаптар жакшы түшүнө тургандар көп. Биздин просто ошо ноокаттын менталитети ошондой да, түшүнө турган мамилеси жакшы да, биз түшүндүрсөк, алар түшүнүшөт. Жакшы. В целом буюрса баары жакшы эле экен анда. Бизде, в принципе, ноокатта, не знаю, особо да кыйынчылык жок, бирок режим, анан кийин бейтаптар Кыргызстан боюнча эми бизде это статистикада биздин ноокатта эң көп райондо эң көп бизде. Естественно, тяжелый случай дагы бизде болот. Естественно, летальный исход дагы бизде болот.
Ошон үчүн биздин аппаратуралар көп, аябай аппаратуралар көп. Бирок бул эми болезнь ошондой болезнь экен да. Тез Ошондой өсүп Кытай, кетет. да, ошондой Кытай, Италия. Мен потому что биз иштедик, биз аябай көп нерсени көрдүк. Потому что мен дагы ишенбей жүргөнмүн, мен врач болуп өзүм ишенбегенмин. А потом, когда случай болгондо, айттымбы, рентген снимоктор, мынанча рентген снимоктор бар мына. Биз ежедневно рентген салып турабыз, динамиканы көрүп туруш керек. А рентгенде сразу биз как медики биз билип алабыз да, что, как кетип атат. Ошон үчүн Динамикада тез өсүп кетип атат тургандыр го, баягы картинаңыз. Аябай тез өсөт. 3-4 дня өсүп кетет, все, потом тяжело остановить. Билинбей жүрө берет. Пневмонияга окшойт да, пневмония болуп туруп билинбей жүрө берет, температура 37,5 болуп, анан кичине кашель болуп, анан резкое ухудшение бере бергенден кийин уже кыйын болуп калып атат, Получается, сиз айткандай иммунитет бир убакытка чейин кармап туруп эле резко түшүп кетип атат экен да? Да, иммунитет борется, бирок бул вирус ковид ушунча баягындай эмне экен, ал сразу иммунитетти өлтүрүп, анан кийин өзүнүн ишин кылат экен да. Как баягы азыр интернет булактарында как биологическое оружие деп атат, бирок 50-ге 50 деп атат да. Бул биологическое оружиега деле окшош, бирок мындай карасаң өзү мындай жаңы вирус болуп пайда болуптур деп дагы теориялар чыгып атат да. Анан дагы бир сизге айта турган нерсем, ошол элибиз бул фейк деп эле кайра эле айтып атат да. Мисалы үчүн биз деле бул жакта туруп жок, бул чындыгында эле оору, баягы этият болуңуздар, үйдө болгула десек деле WhatsApp'тан калп маалыматтарды жайып жиберишет. Ошолорго сиз мындай өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз угуучуларгачы, көрүүчүлөргө. Мен айта кетерим, ким биздин ордубузга келсе, ошол через себя проведет да, ошо почувствует. Бул жакта биз ыйлап атабыз, күлүп атабыз. Анан кийин эми мы уже обращать этпей атабыз да көп нерсеге, потому что и так нагрузкабыз көп. И тем более баягы комментарийларды окуп, бул жок нерсе, бул өзүнчө эле деп аткандарды бизге и так баягындай боорубуз ачышып кетет да. Ошон үчүн лучше внимание на них не обращать и өзүбүздүн ишибизди кылып, өзүбүз иши кылып чыгып кетишибиз керек да. А кыргызстандыктарга айта кетерим, это, конечно, соблюдайте все меры предосторожности, колуңарды жууп, масочный режимди чечпегиле, анан Министерство здравоохранения, правительство, ошолор эмне деген болгон болсо ошол нерселерди кылыш керек. Карантин есть карантин. Почему Корея карантинден чыгып кетти? Потому что они очень пунктуальный народ. Бизде көчөлөрдө жүрүшөт экен, эми биз көчөгө чыкпайбыз да, биз билбейбиз какая обстановка на улице. Но досторум чалат, айтат, көчөдө беймарал эле жүрүшөт. Айта кетерим, надо вместе, буну победить вместе надо, потому что контактно-бытовой, воздушно-капельный сразу өтүп кетет экен бул нерсечи. А биз бар жогуна кирип көрдүк. Жана контактный деп атпайсызбы? Мисалы үчүн баягы сиздерде стабильный болгон бейтаптар көбүнчөсү ошол баягы тууганынан жуккан неме болуп атат да, вирустар. Да, конечно, бизде айтып атпайбы, Кыргызстанда кайерден келди, Умрадан келди деп атпайбы, баардыгы Умрадан келиштир да. Умрадан келгенде, естественно, Умрага келдиң деп канча тууган келет. Ооба, көргөн. Баары бири-бири менен кучакташат, бири-бири менен обнимашки кылышат, ошо менен распространение. Эч ким баягы серьезно кабыл албай эле ошол сиз айткандай учурашып өбүшүп эле ошол эле жуктурушуп алды да. Да, конечно, это уже контактный бытовой называется. Бирге тамак жешкен, бирге бир чайнектен, баягы пияладан. Ошон үчүн, наверное, ошондой болуп калган. Дагы бир суроо, азыр интернет булактарында психологдор баягы врачтарга жардам керек, консультациябыз болсо беребиз деп атат да. Сиздерде кандай моралдык жактан элдин баягы сиздерге поддержка кылып атканын сезип атасыздарбы? Ошондой баягындай балким кээ биркилерге психологиялык жактан жардам керек же командаңыз мындай биримдүү иштеген үчүн баары жакшыбы азыр? Жок, бизде дагы, конечно, психологический поддержка это в первую очередь. Мисалы, интернетте врачтар, держитесь, врачтар биз силер менен деген биз баары көрүп отурабыз да, анан ар бирибиз өзүбүздү
каналарыбыз бар да, кирип алып туруп кыздар бар, ыйласат, например, ичи ооруйт, анан кийин 14 дней, потом 14 дней еще изоляция, баягы обсервацияга чыгып кетебиз. Бир ай почти үйдөгүлөрдү эч ким көрбөйт да. Мисалы мен үйгө барбаганыма уже ровно 28 дней болот да. Кайра мен 14 дней обсервацияга чыгып кетишим керек да. Ошо иштеп бүткөндөн кийин. Очень, эгер народ поддерживать этип турса, биз күч кирет, биз наоборот, давайте, пацаны деп бардыгы иштешебиз да. Эгер критика кылып туруп, бул фейк, бул андай мындай десе, уже, конечно, не хочешь работать. Для кого дейсиң да. Албетте, ал ооруну көрбөгөндөн кийин, ооруп көрбөгөндөн кийин баягы сырттан жеңил көрүнө берет, бирок менин оюмча бул биз деле баягы маалыматтарды окуп атабыз, абдан татаал оорулардан бири экен. Ошон үчүн элибизге дагы колдоп, баягы дарыгерлерге дем берип, баягы мамлекеттин Министерство здравоохранения, саламаттык сактоонун айткандарын кылып турса, буюрса, бул илдетти биз жеңип кетебиз деп ойлойм. Илшат байке, маегиңизге чоң рахмат сизге. Сизге чоң ийгилик каалайбыз, буюрса бул илдетти жеңебиз деп. Дагы бир жолу рахмат сизге. Пока, болуптур. Ден соолукта болгула.